Урматтуу салык төлөөчүлөр, Министрлер кабинетинин чечимине ылайык электрондук товардык транспорттук кагазтары жокко чыгарылды. Болгону алкоголь, тамеки продукциясына, күйүүчү май материалдарга эле ЭТТ калып атат. Дагы айтып коюш керек, дары-дармектерге бошотуу 2027 жылдын 1 январына чейин берилди. ЭТТ боюнча айтып кетсек, бул бизнестин талабы, бизнестин суранычы болгон, анткени кыйынчылык жаратылып, ошону эске алып, ЭТТ жокко кылып, ошону менен биз албетте санариптештирүүнү киргизиш керекпиз. Аны кадам-кадам кылып, кичинеден бизнес менен сүйлөшүп, дагы ошо электрондук эсеп фактураны бир ушул система кылып, чогуу ушул санариптештирүү инструменттерди биз улантабыз. Дагы бир айтып коюш керекпиз, легалдаштыруу боюнча. Товарлардын легалдаштыруусу 1 апрелге чейин мөөнөт коюлган. Ошону менен кичи орто бизнестин кайрылуулары менен легалдаштырууну биз өз ыктыяры менен кылыш керек болчу. Ошондуктан кичи орто бизнеске легалдаштырууну кылбай эле койсоңор деле болот деп азыр чечим кабыл алынып, салык кызматы bundan ары кичи орто бизнести текшерип, рейд кылып, ошол товардын документи барбы, жокпу дегенди биз кылбайбыз. Ошондуктан жакшынакай өз ишиңерди кыла берсеңер болот. Дагы бир айтып коюш керек, бизнестердин кайрылуусу менен, суранышы менен базарлардын аймагында турак эмес жай мүлктү же контейнерди ижарага берүүгө патент кайтарылды.